Билген башка, кылган башка. Мисал үчүн сарылап туруп чуркашты бардыгы билет. Ден соолукка пайда экендигине, канан айланат башка айтор бардык нерсесин билет. А, Б, В, Г, Д, Р, Х, М, Т витаминдери бар. Сарылап турган бардык пайдаларын билет, бирок көп адам чуркабайт. 100% адам билсе, 90% чуркабайт. Демек, бир нерсени билген башка, ал нерсени кылган башка. Туура жолду билген башка, туура жолдо жүргөн башка дегендей маселе. Спорт китебин окуп туруп, канча жол отжимания кылыш керек, канча саат чуркаш керек, сарылап канчада туруш керек, айтор ошол спорт китебинен окуйсуз, билесиз. Бирок тренировка кылбасаңыз, спорт китебинин пайдасы болобу сизге? Албетте болбойт. Спорт китебин окуп туруп, ошол нерсени көнүгүү катары мээге керек нерсени бересиз да, ошондон амал кылып туруп, отжиманияны канча жолу кылыш керек билип алгандан кийин кыласыз. Пешенеңизден, башка жериңизден терделерди чыгартырып туруп, өзүңүздүн үстүңүздө иштейсиз, өзүңүздү кыйнайсыз, нафсыңызды, жаныңызды кыйнайсыз. Андан кийин бир жыйынтык болгонду баштайт. Ошол сыяктуу урматтуу мекендешим, бир нерсени билип эле кылбастан, аны амал үстүндө кылганды үйрөнүшүбүз керек.